Эдилбек Айтыулу Ош шаарында өрт өчүрүүчү кызматында 4 жылдан бери эмгектенет. Ары кооптуу, ары жоопкерчиликтүү болгон бул жумушту аркылуу бала кезинен кыялданган каарманыбыз бүгүнкү күндө өзүнө бөлүнгөн милдетти берилүү менен аткарып келет. Каарманыбыздын иши таңкы 8-де башталып 24 саат бою уланат. Алар мында кезек менен мөөнөттө турушат. Эдилбек мырзанын айтымында бул жерде баардык нерсе күн тартиби боюнча өткөрүлөт. Ишке келип, формабызды алмаштырып 8-15-те развод болот. Разводго катышып, машинанын кемчиликтерин карап, путууларын карап, путуулардын баарын карап, сынык жерлерин карап, алмаштырып, өзгө керектүү болсо ыңгайлуу кылып коюп, аудулар текшеребиз. Улан давлениядан текшерип, караул башчыга айтып, караул башчыга эгер караул башчы жакшы 120-дан кем эмес болсо кабыл алабыз, 120-дан кем болсо кабыл албайбыз. 8:45-те чыгып, строй подготовка өтүп, 19-да бүтүрүп келип, сабакка киребиз. Сабак кадимкидей эле ошо университеттеги эле. Өзү пожарныйга керектүү нерселерди үйрөнөбүз, баары жок нерсени кандай алып түшөбүз, кандай куткарабыз. Өрт коопсуздугун кандай кылсак кандай болот, абуду баллондорду кантип алып чыгат, кантип колдонот. Мындан сырткары бул кесип ээлеринен өзгөчө күчүрмөндүк талап кылынат. Алар кырсык болгон учурда ыкчам иштерди алып барып, жоготуулардын санын азайтуу үчүн кайрылуулар болбогон күндөрү сөзсүз түрдө машыгууларды өткөрүп турушат. Куткаруу кызматында болгондо сөзсүз ар дайым өрт коопсуздугу жаралган жерде ар дайым адам калат. Ол ичинен ушундай биз өзү машыгууларды өткөзүп турабыз. Машыгуулар өзүбүзгө байлап, өзүбүз спасение кылып көтөрүп, трёхколенка, штурмовка лестницаларыбыз бар. Ошолор менен адамды куткарууга биз аракет кылабыз, көтөрүп алып түшөбүз. Эгер олар 2-ден 3-төн болуп калган болсо, жипке байлап, Кудай нары кылсын го, анча-мынча адам кайтыш болуп калат. Кайтыш болуп калганда жипке байлап, 3-этаж, 4-этаждан паска каратып алып түшөбүз. Өзүбүз штурмовка менен калган адамдарды куткарып алып түшөбүз паска. Өрт өчүрүүчүлөр бир гана физикалык жактан эмес, психологиялык жактан да күчтүү болуусу абзел. Анткени жумушта ар кандай кайгылуу окуялар байма-бай болуп турат. Андай кезде эч нерсеге маани бербей, ишти бүтүрүү керек деген каарманыбыз кесибиндеги кыйынчылыктар тууралуу учкай кеп калды. Казайын шок акыбалына калып, ичинде баласы калып кетип, газын жаппай калып кеткен учурлар көп болот. Ошондой болгондо казайын өзүн эмеси психологический жактан кетирип, бизге кыйкырып, өзүн өзү кармай албай, биз ошо өз убагында ого психологический жактан кичине жардам беребиз. Чалуулар болот, анан кийин тез барганга биз аракет кылабыз. Звонок келет, чыңгырайт. Чыңгыраганда эле биз сразу кетебиз. Bir 20 sekundка калбай эле кетебиз. Ушу жол пробка болуп калат, биз баргыча чейин кыйла убакыт өтүп кетип атат. Ошого жолду ачып берсе, ушундай жакшы кеңейтип берсе жакшы болмок. Кесипкөйлүгүн күндөн күнгө жогорулатып, элдин кызматын кылып келе жаткан каарманыбыз жарандарды өрт коопсуздугун сактап, үйдөгү жаш балдарды электрондук буюмдардан алыс кармап, баардык нерсеге жоопкерчиликтүү кароого чакырат. Акмарал Маликова, Белек Мусаев, Самат Сайдаматуллу, Арутан көрсөтүүсү.